О Аллахым, бизге жардам бер. Сенден башка бизге жардам бере турган эч кимибиз жок. О Аллахым, ушу Бакмурат балам айыкпас оору менен ооруп жатат. Өзүң шыпаасын бер. Ушу балам эч качан куру болбосун. Ушу балам элдин балдарында болуп чуркап жүрсүн, ойноп жүрсүн. Кудайты күчтүү Аллахым, ырайымыңды төк, мээримиңди бер. Бакмуратым басып кетсин. Дуаларымды кабыл кыла көр. Апамдын ар бир түнү ыйлап тилеген дуаларын угучумун. Анан мен да ичиме бир күнү Аллахка сөз бердим. О Аллахым, эгер менин бутумду балтырсаң, мен сөзсүз сенин үйүңө мечитке барам, намаз окуйм, апамды бактылуу кылам дедим. Бул менин эң алгачкы Аллага берген убадам эле. Боюмдар кезде биз да бактылуу элек. Ошол кезде баламды аман эсен төрө алсам экен деп жүрдүм. Бирок Бакмурат балам 7 айлык болуп төрөлдү. Айына жетпей төрөлгөндө балам кыйналып 1,5 ай реанимацияда жатты. Доктурлар баламда ДЦП болуп төрөлдү дегенде мен бул ооруну такыр түшүнгөн жокмун. Бул эмне оору деп. Доктурлардан сурасам, бул баланын аң сезими өспөйт. Бул бала эч качан бутуна тура албайт. Бул балаңыз азыр мына кандай жатса, жаткан акыбалда кандай болсо, өмүр бою ушинтип жатып ушундай эле акыбалда калат деген. Бирок мындай суук кабарды кабыл алыш мага өтө эле кыйын болду. Кичинекей кезимден эле өзүмдүн башкалардан өзгөчө экенимди, алардай боло албастыгымды сезгем. Бул чындыкты кабыл алуу мага абдан оор болду. Бирок менин жөнүмдө ар дайым апам бар. Ал мени эч качан таштаган жок. Доктурлар обследование кылып атты. 1 жылдан кийин колубузга инвалидный кагазды берди. Ошол кезде өзүнүн канынан жаралган атасы бизди таштап кетти. Ошол кез өтө эле кыйын болду биз үчүн. Таянаар, ишенер адамым жок. Өзүмдүн үйүмө, апама келдим. Мен ошол кезде жылуу жумшак, жакшы сөз уккум келди эле. Бирок апам көтөрүп башты өйдө. Алда балаң басат. Өлгөн жокпу, басат. Алат алган жок аны. Берди сага ошентип, бак деп ушинтип кыйкырып койчу эле. Мен ошол кезде түшүнгөн жокмун апамды. Эмнеге кыйкырчак бул? Эмнеге урушат мени? деп. Апам ошо бооруна кызып, кучактап алып жүрдү, көтөрүп жүрдү. Мен болсо көчөгө чыккандан уялам. Көчөгө чыксак, адамдар түшүнбөйт. Майып баланы төрө болуптур деп аябай көп сөз кылышты. Андай сөздү көтөрө алган жокмун. Көчөгө чыкпай калдым. Баскым да келчү эмес көчөгө чыгып. Үйдө эле отура берчим. Мен көп адамдар кемситти. Жада калса туугандарым деле кемсинтти.
Başkalarının fikri apama kançalık оор болгонун мен keyinchalik tushundim. Biroq men o'zimda elning ko'z qarashini seçmeliyim. Kichkinakay kezimda odamlardan meni qarab, keyinda suymenini ko'rsatib, kulib, chekimsinkini taqirchoqchi emas. Yuragim og'ir uchun, boshqalarday bo'lolmaganima chumash uchun. Biroq aylachoq barini chinab taqdirga ko'ndim. Keyin коляскага отургузуп апам баламды сүйрөп баштады көчөгө чыгып. Көчөгө чыгып сүйрөсө тең туштары шылдыңдайт. Балам болсо ойнойм деп көчөгө чыкса эч ким кошулбайт. Анан апам чөнтөктөрүнө толтуруп конфет алып алчу эле, конфет печенье. Анан дайыма кошунанын балдарына таратчу. Ушу балам менен ушу неберем менен ойносун. Ушу неберемдин көңүлүн алып койсун деп. Көрсө апам туура кылган экен. Бул баланы коомго аралаштыргысы келген экен. Ошол кезде мен түшүнбөстүк кылыптырмын. Азыр апам раматылык бул дүйнөдөн өтүп кетти. Азыр апам тирүү болсо мага көп акыл сөздөрүн айтмак. Көп мага жардам бермек. Урушса дагы, талашса дагы. Көрсө апам ушу баламды коомго аралашып калсын деп жетелеп эле, сүйрөп эле жүргөн экен күн түн эшикте. Азыр апамдын жоктугу орду жок экенин аябай билинип турат. Мен Аллахка кайрылып, Аллах жүрөгүмдөгү үмүтүмдү мага үмүт бер жүрөгүмө. Ушу баламды өзүм багып чоңойтойын. Ушу баламды бутуна тургузайын деп Аллахка жалынып, жалбырап, дуа кылып суранып баштадым. О кудуреттүү Аллахым, ооруну берүүчү да сен, шыпаны берүүчү да сен Аллахым. Өзүңдүн мээримиңе бак мұратты бөлөп, мага чыдамдуулук бер. Үмүтүмдү алба Аллахым, жардам бер. Амин. Apa beni tugule kupta kaldı çanta berengеш. Рульду кайры бияк. Кайры дагы. Абайле. Бур эми. Жол жака бөр. Бияка мечитке баратабыз. Биз күнүнө бир маал мечитке барабыз. Бакмурат апа мен деген күнүнө Абдусамат мечитине барып намаз окуп турушум керек. Аллах мени ошол мечиттен күтөт деп көп айтат. Анан кээде баягы сабак учурунда мектепке барып келген кезде мечитке бара албай калсак ыйлайт келе болуп. Апа мени Аллах мечитте күтүп жатат. Мен деген Аллахка намаз окуйм деп сөз берген болчумун. Оада бергем. Мен Аллахка бутун басканда мечитке барам деп айткан. Деп обещать эткен мама. Ошон үчүн мен барышым керек. Күндүн суугуна карабай, ысыгына карабай мен мечитке барышым керек деп. Дуаларың кабыл болсун балам. Намаздарың кабыл болсун. Алла Таалам сенин ар бир дуаңды кабыл кылсын. Негизи мен Алла Таалага бир күнү дуа кылгамда, эгер сен менин бутумду бастырсаң, мен сенин үйүңө мечитке сөзсүз барам деп. Анан келечекте мен имам же теолог болгум келет да, Алла Тааланын кызматын аткарып,
жана Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdын кызматын аткарам деп, сүннөтүн. Assalomu alaykum. Qanday Baqmurod? Жақсы, siz o'zingiz qandaysiz? Bunday qanday o'taydi? Men anda namoz bitgandan keyin olib ketasiz. Men o'lgandim. Allohu akbar. Allohu akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله 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 السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله تعالى çeksiz maqtalar şükürler olsun inşallah. Mana şu Baqmurod ekөөбүз budan şu 5 yıl murun meclisке kele başlagan, şu gelip şu Kuday Taalanın sınoozu eken. Бирок budan da şu kıyın akbalda bolчу да. Анан ошодон туруп şu апасына да рахмат, ушунча мээнет кылып, бутуна тургузуп, жараткан Аллах Тааланын каалоосу менен şu meclisке келе баштады иншалла. Азыр Аллага шүгүр 5 маал намаз окуп, дайыма bir күндө bir жолу, 1-2 жолу мешитке келип турат да иншалла. Ислам дининде кемчилик жок да. Ошо ислам менен жашап аткан бизде кемчилик бар да. Şu дайыма şu эшиги ачык иншалла, мечиттин эшиги ачык. Аллага шүгүр, şu жакшы тозуп алабыз. Берден байкелерибиз кызмат кылып турат. Кызмат кылышып, бут кийимин кийгизип, жеткизип кээде. Men meclikte özümde жалгыз эмес сезем да. Анткени мен Алла Субхана ва Тааланын кудуретин жана ырайымын сезем. Анан бул жерде мени жакшы эле кабыл алышты. Кээде мен негизи даваттарды кылып турам да өзүм жашоом жөнүндө. Анан бул мечитте мен өзүмдү жакшы сезем. Анын үстүндө мени жамаат дайыма узатып турат үйгө чейин. Бизди алдыда дагы канча кыйынчылыктар күтүп турат. Бирок Алла Таала Бақмуратка шыпасын берип жатат, мен ишенем. Аллах менин жүрөгүмө үмүт берди. Ал менин баламдын жүрөгүнө үмүт берди. Мен жалгыз эмесмин. Менин жанымда балам бар. Бизди колдогон адамдар бар. Ал эми эң негизгиси Аллахым бизди колдоп, бизге үмүт берип жатат. Эч качан үмүттү үзбөйлү, үмүт менен жашайлы.